Bismillah. Allah'a şükürler olsun. Peygamberimize salamlar olsun. Bu menden ulu Kudaylarımızga bilik. Ağır vergen bakıpta alayıma razıçılık. Kudaylar sizden ayabay razı oluşat. Siz Kudaylarga en kam korganışasız. Rahmat. Otursan, sen menen oluttuğu meseledeki geçeyim degim. Kup bulut hanışam. Balam Faraon 10 yaşta doldu. Kudaylar ömrün uzun kılsın. Ağaden soğuluk. Jaksınakay ayal jana köp perzentler versin. Faraon balam ülkünü başkaruuda atasına şerik bolursun kaalayım. Sen gücü aldın mı? Oyundağın aytır. Munday çoğun işlerge Faraon balağınız jaştık kılağı deyim. Faraon balamdan jaştığı kalgan yok. Tuğra denizçi. Bирок men maksatımды түшүндүрө албай калдым окшойт. Men айтайын дегеним, бир аз сабыр кыла туруңуз. Анан эптейбиз да. Мына бул башка кеп болду. Ушул ишке Кудайлардын ыраазычылыгын сурап бересиң. Макулбу? Siz үчүн сурап да отурбаймын, ханышам. Жулуу эле алып берем. Бирок кичинекей маселе бар да. Фараон күйөөңүз буга эмне дейт экен? Макулбу? Ал бардык иштерди Кудайлардан сурап турсайт эмеспи? Алар эмне десе, күйөөм макул болот. Муну мен деле билемин. Бирок бул жеңил иш эмес. Чоң Фараонго максатымды ачык айтмак белем. Анда кантип айтасыз? Seni biraz ele görpesem kusa bolup ketemin ardağım. Sen мындай сүйчү меселем го. Улук Фараондун аялы. Түйшүктөр менен болуп арзуумду айта албасам керек да. Сени мынчалык түйшөлткөн нерсе эмне экен? Балабыз Фараон. Ага бир нерсе болдубу? Аны ушунча сөзсүңбү? Албетте да. Алар дайым мен менен боло берсе, ал сиз Фараон болуп калабы деп коркомун. Эркекче сүйлөшүүнү билбесе, чоңойгондо кантип өлкө башкарат? Сен менен болсо, ооруңду жеңил кылса деймин. Күнү бою сен менен отурсун. Көсөмдүгүңдөн, айбатыңдан таалим алсын. Падышалар кандай болушун үйрөнсүн. Бирок кээде вазирлер, дин башчылар, аскер башчылар менен чогулуш болуп калат. Мамлекеттик сырлар айтылат. Жаш бала деген мындай сырларды билиши. Кандай иш болор экен? Макул дечеми. Эмне тоскоол болот? Эртедир кечтир Фараон болот. Сырларды билгендин эмнеси жаман? Мага бир аз мөөнөт керек. Ойлоноюн. Бул жеңил иш эмес такыры. Андай болсо Кудайлар менен кеңеш. Алар батасын берсе жасайбыз, бербесе күтөбүз. Туура айттың. Кандай сонун пикир. Сурооңорго Кудайлар жооп кылды. Алар жаш Фараондун атасынын жанында болушуна уруксат беришти. Кудайлар башка эч нерсе айтпадыбы? Бийлик аралашуунун шарттары жөнүндө. Шарттарды айтышкан жок. Кээ бир майда садакаларды кошпогондо. Кудайларга ыраазычылык билдиребиз. Фараон күйөөм аларга
садакаларды албетте берет. Хет падышасы келишимди бузуп, түндүк чегараларыбызга чабуул коюшту. Жана мекендештерибизди өлтүрдү. Айтчы жасоол башы. Хет падышасы Бану Исраил менен азыркка чейин кат жазышып турабы? Ооба, азыр деле жашыруун сүйлөшүп турушат падышам. Азыркы учурда Мисирде канча Бану Исраил жашайт? 100 миңден ашып кетишкен. Бул өтө көп. Эгер азыр хеттер менен согушсак, бул жерден Бану Исраил козголоң чыгарса, иш оорлошуп кетет. Бану Исраил ички маселе. Бул жасоол башчынын жоопкерчилигиндеги иш. Муну менен эмнени айтайын дейсиң, аскер башчы? Ар ким өз милдетин аткарганда мындай болмок эмес. Аскер согуш ачууга азыр деле даяр. Бану Исраилдерге жасоол башчы жоопкер. Бану Исраилди тизгиндеп коюу оңой эле. Аскер башчы биздин ишке кийлигишпей эле койсо болмок. Мен эч кандай кийлигишкеним жок. Мен баардыгы билген окуяны айтып жатам. Биз аскери кеңешме өткөрүп жатсак, Бану Исраилден болгон кулдар аралашып жүрөт. Ушунун жоопкерчилиги жасоол башчыда да. Мага тил тийгизүүгө жол бербеймин. Бири-бириңди жемелегенге башка жер куруп калдыбы? Ушунча бейбаш болуп кеттиңерби? Улуу урматтуу фараонумдан кечирим сураймын. Мен дагы кадырлуу падышамдан кечирим сураймын. Чоң согуш баштоонун кажети жок. Түндүк чегарага тандалган жоокерлердин чакан топторун жиберсек болор. Хеттердин адебин берүүгө ошолор эле жетиштүү дейм. Бану Исраилди эмне кылабыз? Катуу жазалайбыз. Иш сааттарын узартып, ар бирин темир камчы менен сабайбыз. Бирок азыр эмес, эй жасоол башчы. Бану Исраил 100 миңден ашып кетти дедиңер. Жасоолдонун саны дагы 100 миң. Эгер алар газап күчөтүлсө, эки ортодо тирешүү чыгып, 100 миң Бану Исраил 100 миң жасоол менен беттешип калса эмне болот? Андан көрө жасоолдордун санын 300 миңге көбөйтүп алып, андан кийин Бану Исраилди каалаганча жазаласак болот. Мен буга таң калбайм. Ал биздин балабыз да зейиндүү, ирдектүү. Бардыгынын оозу ачылып калды. Биздин башчынын ээги түшүп эле калды. Бул табигый нерсе. Анткени ал алардын кожоюну. Анан дагы курама кылыч курчу болот дешет. Алардан озунуп маселени чечип койгону жакшы болуптур. Эми аны расмий мансапка дайындасаң жарашат. 13 жашар балага ылайык мансапты кайдан табам? Орун басар деген мансап бар. لقد باركت الآلهة تعيين الفرعون لب وليا للعهد. Ошентип фараондун уулу ага орун басар болду. Ал эми апасы аны дагы фараон кылууну каалайт эле. Кийинки окуялар буга шарт жарата баштады.
Hazreti Faraonga emne bolupdur? Söylesеңчү. Абалы өтөр. Карылык деген ооруга шыпа жок. Бирок таштап койсо да болбойт. Эч кандай ылажысы жок. Бир ылажысын таппасаң болбойт. Кантип жок болсун? Эмиң жетпесе күчтүүлөрдү чакыр. Карылыкка шыпа жок. Бул оору алдында бардык табыптар алсыз. Мага кандай кеңеш бересиң? Уктаңыз, эс алыңыз, өзүңүздү чачатпаңыз. Уктаңыз. Оору себептүү бардыгыбыз кайгыдабыз. Хеттегин падышасы Фараондун оорулуу экенин билип калса, өлкөгө көз артып калат. Тезирээк бир жолун табуу керек. Аскерибиз күчтүү. Хет падышасы кол салууга даай албайт. О, Фараоном. Кудайлар өмүрүңдү узун кылсын. Сенден кийин эмне кылам? Балабыз эмне кылат? Азыр кашында турасың. Анан эмне болот? Сен муну менен эмне демекчисиң? Бала ер жетип калды. Аны бийликке шерик кыл. Даражаң төмөндөп калбайт. Эгер пикирге ишпестик болсо, сенин пикириң менен өкүм жүрө берет. كلمت موسى وعيسى باسمك اتكلم.